Салам достор, менин атым Жамал. Мен сиздерге бүгүн Кыргызстандагы мошенниктер боюнча эфир өтүп берейин дедим. Бул эфир сакталат, ооба, сакталат. Каалаганча көрсөңүз болот. Так. Мен билесиздер, кайра тааныштырып өтөйүн жаңыдан келгендерге. Атым Жамал. Түрк улутунан болом, кыргызча сүйлөйм, кыргызга турмушка чыкканмын. Так, кыргыз мектепте окугам. Онлайн тармакта 6 жылдан бери. Ал эми инвестиция тармагында 4 жылдан бери иштеп келем. Мына ушул 4 жылдык опытымду сиздерге кыргызча жалпак тил менен түшүндүрүп, үйрөткөнгө даярмын. Албетте менин баардык сабактарым бекер. Мен бекер үйрөтөмүн. Так, эми бүгүнкү тема Кыргызстандагы кыргыздарды алдап жаткан мошенничество схемалар боюнча мен сиздерди тааныштыргым келип турат. Бул нерселер балким өтүп кеткен болушу мүмкүн, бирок бул нерселерге кирбей калгандар деле бар, ал эми кирип иштеп акчаларын күйгүзгөндөр деле бар. Канча дагы бул теманы сиздерге көргөзүп берейин. Баштадым. Так. Эмсен коин, биз миллионербиз деген баягы символ менен эмсин коин, эмсин коинду мага сунушташкан 2024 август, сентябрь айларында. Азыр 34 миңге эмсин коин алып койсоң, сентябрдан баштап $1000 айлык алабыз дегенде мен на дегем. Ага. Мен 4 жылдык инвестиция тармагындагы опытым жана онлайн тармактагы 6 жылдык опытым менен айтканмын, эмсин коин ошол $1000 айлык никак бербейт на дегенмин. Ачыгы, реально ошентип айтканмын. Мисалга, бербейт айлык дегем. Мен эмсин коин алган эмесмин. 34 миң акчасы жок дейсиңерби? Айында 300 миң тапсам. Бар, конечно, 34 миң акча. Мисалга, эмсин коин, лох коин, лаха турган экенин билип туруп мен неге сатып алышым керек? Мен ошол кезде канчасын эскерттим, кирбе, болбойт десем, бул биржага чыгат, Binanceга чыгат, анан боп кетебиз, Кыргызстанды көтөрөбүз, Кыргызстанды акча эркиндигине чыгарабыз деп туруп, Кыргызстанды нантип союп берип койдуңар ошоларга. Так. Эмсин коинду уккандар деле бар, бирок угуп туруп кирбей калгандар деле бар, Эмсин коин бул биринчи жолу ачылган баягындай коин эмес да Кыргызстандагычы. Буга чейин да коиндар ачылганда, ишенип койгула. Так. Эмсин коин менен таанышып алдык, Алтын коин. Ооба. Бул алтын коин так 2022 жыл төрөгөн болсом, 2022 жыл чыккан алтын коин деп элдерди өлө алдырган. Москвага бир офис ачып, Бишкекке бир жерге бир офис ачып, элдер менен жолугуп, жолугушуулар өткөрүп, алтын коинду дагычы бир 100 сомго, 30 сомго, 50 сомго аябай алдырышкан. Ооба. Итогуда эмне болду? На болду. Лохотрон да булар, достор. Лохотрон. Бу алтын коинда кыргыздар ачкан, эмсин коинда кыргыздар ачкан, көрдүңөрбү? Ошондой. Так, андан сыркары эмне? Асман коин деген бар, кечиресиздер, мына сүрөт. Асман коин деген бар, көрдүңүздөрбү? Бул асман коинду да кыргыздар ачкан, алтын коинду да кыргыздар ачкан, эмсин коинду да кыргыздар ачкан. Неге? Кыргыздарды алдап, кыргыздардын акчасын шылышы үчүн, конечно, башка эмне үчүн? Эмне үчүн башка? Күйгөнүмөн, сүйлөйм да күйгөнүмөн. Асман коин, най. Не болду итогада? Мына болду. Алтын коин не болду? Мына болду. Эмсин коин не болду? Мына болду. Дагы качанга чейин ушундай лох коин бир цифраларды, бир токендерди сатып алып жүрө бересиз? Ойлойсуңар да, инвестиция десе, алтын коинду, эмсин коинду, асман коинду алып койсом, бир жылдан кийин баасы $100 чыгат деп. Никак чыкпайт баасы. Түшүнүп атасыңарбы? Бу кыргыздар ачкан коин кантип бир жылдан кийин $100 чыгыш керек? Ойлонсоңуз, америкалыктар, мисалга, Европа жакта канчалаган мындай коиндар ачылган, криптовалюталар жасап чыгарып коюшкан. Алардыкы $100 болбогон, анан каяктагы баягы кыргыздардыкы $100 болуп кетиш керекпи? Никак. Просто биз кыргыздарда билим аз. Инвестиция тармагында бизде билим өтө аз да. Ошол үчүн мындай лох коиндарды сатып алып, биз оңой жана бат
тез алданып калабыз. Биз омо калкпыз мына. Бир жаман окуя болсо деле эмне болобуз? Көпчүлүк болуп үйүлө калабыз. Жакшы окуя болсо дагы эмне болобуз? Тез эле уюшуп көбөйө калабыз да. Вот. А мисалга ошол эмсин коюнга бир эле адам кирген болсо, канчалаган тууган уруктарын алып кирди. Мисалга да. Ушундай да. Ошон үчүн именно кыргыздарды алдайт. Россияда мындай коюндарга түкүрүп койгон жери бар. Билесиңер ошону? Мен жүрүп келдим Москвада 4 жыл. Орустар мончу бумага деле кылбайт, тогутпойт деле. Потому что аларда билим бар. Хоть кемпир болсун, кемпирни барып сен эмсин коюн алып кой, пенсияңа деген на дейт. Керек болсо милиция берип коет сени. А биз кыргыздар болсо, ошондой эмсин коюн алсам, диф коюн алсам болуп кетемби бир жылдан кийин. Маны унутпагыла. Капа болбогула, мен ошондоймун. Ошону түшүндүрбөсө болбой калды. Диф коюн, най. 7 каналга прямой эфирден баягы, то есть кыргызча айтканда түз эфирден таңкы шоу, таңкы берүүдөн ушул тиф коюнга алданганымды айтып бергем. Ооба, мен тиф коюнга алдангам 1 миллион сомго. Бирок мен аны кайгырып ыйлап, тиф коюнга алданып калдым дейм да. Просто так алданып калдым. Бул мага опыт болду. Тиф коюнга алдандым. Ошол кезде тиф коюн бул 2018-2019 жылдары чыккан тиф коюн. Мен 2021 алганмын. Мен деле кыялдангам да, ал кезде бойдок болчу. 1-2 жылдан баары күйөөгө тиемин. Мунун баасы 1 жылдан кийин $100 өтсө бир штугу. Менде 1000 штук бар эле, 1,5 штук бар эле, ушундай болчу. Ар бирин $100 сатып, кыз байып кетип, Дубайдан үй алып жашап кетмек мээсинин ичинде кыялданыпчы. Анан акчаны тыга бергем, кап кеттим аягымдан. Бурдум чыккан ойдон. Бул менин опытым, мен буга эч кайгырбайм. Бул менин опытым. Зато ошол тиф коюнду сатып алгандан кийин көздөрүм ачылып, азыр мындайларды вообще карабаймын. Ооба, мен алдангам тиф коюнга. Асман коюн алгам, алтын коюн алгам. Эми алып койгом мындай 10 000, 20 000 койлечи. Асман коюн, алтын коюнду. Тиф коюнга нормально акчабыз кеткен. Не болду итогада? Мынтип калдык. Анан эмсин коюн чыкты. Эмсин коюнду мен албадым. И так кыргыздардын лапшагондорун алданып күткөнүм маяка жетип калган. Эмсин коюн албайм. Ал деле бир лохотрон дедим. Не болду итогада? Лохотрон болуп чыкты. Көрдүңөрбү достор? Көп нерсени айтам, мен укпайсыңар да. Мен боло турган нерсени болот деп айтам, болбой турган нерсени болбойт деп айтам. Неге? Потому что мен опытым бар ушу онлайн тармакта. Далай акчаларды рисковать эттим. Менин күйөөм урушпайт. Сен алданып калдың го айтканда паланчыга түкүнчүгө паланчы токен сатып алып дебейт мени күйөөм. Потому что мен билет да. Неге? Мен баягы токтобойм да. Мисалга, тиф коюнга алданып калдым болду, вообще онлайн жумушта иштейин деп отуруп калган жокмун. Анысына алданып опыт алам, мунусуна алданып опыт алам. Итогада туруктуу нормальный жерге келип мынтип отуруп калдым. Ачыгы ошондой. Мен алдангандарыма сыймыктанып айтып берем, сүйүнүү менен. Так. Кийинкиси Так. Кимди таап алдым мен? Алиев Бакыт Алиевич деп. Ушул адамды 16 жашында тааныган болчумун. Бул ошондо 24 же 26 жашта болчу. Примерно 96-95 ушундай да жылычы, эстей албайм точно жыл канча. 16 жашта болчумун, студент болчум, лицейде окуйт болчум. Ошол кезде ушу Бакыт Алиев сейф бизнес деп ачыптыр, 15 000 сом менен келет экенсиң десе, ушу Самара Каримова окмуш реклама алган, машина алып сейф бизнестенчи, вот. Ырчылар, Гүлжайын Атаканова эме, актриса, ошолор окмуш реклама алган, сейф бизнестен Дубайга бардык, Египетке бардык, машина алдык, үй алдык десе, 16 жаштагы кыз мен кыялданганмын. Мен деле үй машина алсам экен деп кыялдангам. Буга деле киргенмин 15 000 сом менен. Ну что? Киргенмин 15 000 сом менен. Вот. Бул адам камалып кеткен азыр. Мындай да, 15 000 сом менен киресиң, азыр Greenleaf компаниясына окшош да, Greenleaf 30 000 сом менен киресиң, сага манча кичинекей. Подарка берет. Подарка дейт. 15 000 сом, 30 000 сом Greenleaf'e кирип подарка аласың, мынтип болду. Ошол кезде сейф бизнеске 15 000 сом менен киргенбиз. Бизге мындай карабайда подарка берген. Подарканы алдык, болду, кеттик. Элестеткиле. Аңко көкүмө мал эле болгонбуз, ачыгын айтам. Мен ошондой болгом. Бул менин тажрыйбам, мен ката кылганмын. Мына. Ушул 15 000 сом төлөдүм, мага манча кичинекей подарка берди. Мына. Алдым. 15 000 сом ката алдым, кетип атам.
кыялымда өзүм окшогон жиндилерди 15 миң сомго алып кирем деп. Мындайды алдым. Бул инвестиция эмес. Бул финансовая пирамида, лохотрон бул. Неге? Сен өзүң 15 миң сом менен кирип атасың. Мисалга, айлык жок, акча жок, просто 15 миң сом менен кирип место брон кылдың. Битта мындай подарка алдың. Мисалга, эми эмне кылышың керек иштеш үчүн? Аркаңан 2 адам чакырасың. Ал 2 адамың тең 15 миңден кириш керек. Уже пирамида. Пирамида. Неге пирамида? Сен мына жерде турасың, бир адам бул жакта, бир адам бул жакта. 3 бурчтук пирамида болот. Момундай пирамида. Түшүндүңөрбү? Бул финансовая пирамида болот. Ошол сейф бизнес. Азыркы силердин иштеп аткан Greenleaf компаниялар бар го. Мени жаман көрбөгүлө. Мен только инвестиция тармагындамын. Менде эч кандай финансовая пирамида, бинарная система, матрица дегендер жок. Анткени булардын бардыгы арам, сетевой маркетинг. Жана пирамида, элдин акчасын жейт, элди только ыйлатат. Мен андай компания жок. Мисалга, Greenleaf деле азыр коп ушундай 30 миң сом менен, 29 миң сом менен, 28 миң сом менен киргендерди уктум. Мага ыйлап келди канчасы. Кирдим, ушунча подарка берди деди. Анан айлык алып келип, не болот экен десем, мен дагы өзүм окшогон жиндилерди 30 миң сомго катташым керек экен дейт. Мисалга да. Нормальный адамчы 30 миң сомго, 15 миң сомго кирбейт. Мисалга. А эгер сизге 30 миң сомго, 15 миң сомго кирдиңиз, ушул акчаңыз ай сайын мынча болуп чыгып турат, же жыл сайын мынча болуп чыгып турат десе, это нормально. А сиз 30 миң сом бирөөнүн чөнтөгүнө лап берип коюп атпайсызбы? Ошону түшүнүп атасызбы? Жизнь түшүнбөйсүңөр. Greenleaf'тегилер мен жаман көрүп өлүп кеткеле мага десе. Чын. Ошондой кылып атпайсыңарбы силер? Түшүнүп атасыңарбы? Эмне мен 30 миң сомго кирген акчам жокпу менен? Кечирип кой да. Просто элди алдап атасыңар да. Эл өзү дагы түшүнбөй калат, Эл өзү дагы түшүнбөй калат. Мына. Элестесең, сен 30 миң сом менен киртасың. Мына, бир сумка акча алып келдиң, 30 миң сом бердиң, катталдың. Сага бир сайт ачып берди, фамилияңды жазып, сага ушул сумка менен тең бир коробкада подарка берди, косметика бетиңе сүртө турган. Кеттиң, болду. Сен 30 миң сом бирөөнүн чөнтөгүнө берип койдуң, чөнтөгүнө ма деп берип койдуң. Түшүнүп атасыңбы ошону? Мисалга, түшүнбөйсүңөр, азыр түшүнбөйсүңөр. Greenleaf'ке кредит алып кирдим, антип кирдим, мынтип кирдим, кантип кирип калганын өзүм билбей калдым, башым айланып, кыялданып кеттим. Анчасы ыйлап келет мага. Жамал, ошол кезде сени билгенимде мен ошо 30 миң сомду, ошо 15 миң сомду инвестиция кылмакмын дейт. Вот. Түшүнүп атасыңарбы? Greenleaf'тегилер мени жамандагы, и так деле жамандап мага асылып келе атасыңар. Вот. Ар ким кылса өзүнө жооп берет. Мага деле баары бир. Мен элди только эскертемин. Так. Эми мына safe business деген символ, мына азыр. Мына жашыл тоголоктун ичинде жашыл мындай тоого окшоп турат го. Safe business мынтип маалымат берчи да. Safe business Кыргызстанда ачылган. Бир акмак ачкан Кыргызстанда, бир акмак Бакталиев деген. Ошол акмак ачып туруп safe business'те 15 миң сомдон чөндөккө алып кирген. Биз малдай болуп 15 миң сом берип келгенбиз. Ооба. Мен болгону күлүп эле эстейм, эч кайгырбай мага. Так, safe business бул тоолордун символу, Кыргызстандын символу. Мына кыргыздын оймо чиймеси коюлган, тоолорду чагылдырганбыз деп туруп алдап кеттиңер. Кана 15 миң сом, мен 15 миң сом 16 жашымда бергем. Кана кусуп бер мага, таап бер мага. Ушундай достор. Айса капа болосуңар. Ошол могул эме. Могул сүрөт, ошол safe бизнестин маркетинг планы. Ылдыйда ММ деп жазылып турат. 1 деп мына. 1-1. 2 адам чакырасың дейт. Бунусу 15 миң салат, 15 миң салат, мунусу 15 миң салат, 30 миң салат 2 адам. Ошо 2 адам 30 миң салганда сага биз 4 миң сом эле беребиз дейт. Түшүндүңөрбү? 2 адам алып келдиң, бирөөсү 15 миң салды, бирөөсү 15 миң салды, компанияга 30 миң сом келип түштү. Бирок ошо 30 миң сомдун ичинен сага 4 миң сом берет дагы 26 миңди өздөрү жейт. Түшүнүп атасыңарбы муну силер? Экинчи маркетинг планы. Сен дейт, бир жагыңа 4, бир жагыңа 4 адам алып келсең, сага канча дейт? 64 миң сом беребиз дейт. Же бир жагыңа 4, же бир жагыңа 2 адам алып келсең, 64 миң сом беребиз дейт. Муну 6 адамдын ар бирине 15 миң сомдон кирет. Это финансовая пирамида. Түшүнүп атасыңарбы? Айта бер, чарчайсың да. Өзүңөр үчүн билгилечи, мен жаман көрбөгүлө, мен эч бир компанияны жамандабаймын деле, мага баары бир. Мисалгачы, просто мендей болуп алданып акчаларды жоготконуңарда мени эстейсиңер да.
Мага зарыл ушунун баарын айтып берип. Просто мен алданганмын. Түшүнбөгөнмөн алданганмын. Акмак болгонмун алданганмын. Мен иштеген эмес алданганмын. Мен деле мындай жакшы жашоодо жашагым келген да, мындай бай болгум келген, акчам көп болушун каалаганмын, кыйналбай жашагым келген, ар кандай компанияларга кирип көрдүм, ошондон бактылуу болом, байлык алам, минтем деп. Итогуда алданып калып кеттим. Түшүнүп атасыңарбы ошону? Так. Кийинкиси мына safe business. Мына сол жактагы киши Бакыт Алиев деген бала, ушундай косметикалары чыгарылган кымбат, 16 жашымда бул косметикалар бизге оордук кылышта кымбат, колдонуп деле көргөнмүн. Ооба, сатып алып колдонуп деле көргөнмүн. Потому что булар мени мээримди бурмалап койгон да, ушу косметикаларды колдонуп бетим жылтырап болуп кетем деп ойлогонмун. Жок эчтеке. Лаха тургону финансовый пирамида болгон. Так. Так, кайсылар бар экен? Так, Atomy деле финансовая пирамида, сетевой маркетинг, матрица, бинарная маркетинг. Карагыла. Өзү эле мына сүрөттү карап турсаңар, өзү эле 3 буруштукта сызып койгон. Мына 3 буруштук. Оң жака бир адам, сол жака бир адам жаз дегенде сразу ошо компаниядан чыгып кеткиле. Это финансовая пирамида. Түшүнөсүңөрбү? Мына, сен оң жака бир адам алып кел, сол жака бир адам алып кел деди, бүттү. Это финансовая пирамида. Сетевой маркетинг. Бүттү. Вот. Мен буга деле кирип көргөм да. Бардыгына кирип чыккам мен. Ну что? Мен бардык компанияны билемин. Билбеген үчүн сүйлөй алайын, туурабы? Билген үчүн сүйлөп атам. Это тоже сетевой маркетинг, финансовая пирамида. Так. Бинарный маркетинг план эмне? Бинар деп көп сүйлөйт го. Бизде бинарный маркетинг план деп айтышат. Бул деген мына пирамида. Көрдүңөрбү? Египеттеги пирамиданы сүрөт видеосун көрүп калдыңар беле? 3 буруштук, мындай 3 буруштук, Ошо Египеттеги пирамидага окшош экен 3 буруштук. Мына оң жака бир адам жаз, сол жака бир адам жаз дейт. Уже пирамиданы создавали они. Вот. Көрдүңөрбү? Эгер сизге кайсы бир компаниянын бирөө сунуштап калган болсо, маркетинг план кандай деп сөз түрдө сураңыз, если бинарный десе, же матрица десе, уже бүт секин чыгарыңыз ал компаниядан. Себеби эң чокусунда катталган адам акча ала берет, ылдый жагында, оң жагында, сол жагында тургандар силерге жетпейт акча. Жогорудагылар не кылат? Силерди иштетип акчаны жей берет. Мен далайына кирген мындайлардын. Ооба, менден сурагыла. Так. Пирамида, мына, накта пирамида. Түшүнүп атасыңар ошону? Кааласаңар могу сүрөттү тартып алгыла, өзүңөр үчүн керек болот. Бул пирамида, мына, көрүп атасыңар, 3 буруштук болуп турат. Оң жакта бир адам, сол жакта бир адам, адам дагы оң жагына бир адам жана сол жагына бир адам. Ошентип атып пирамиданы мынтип куруп коюшту. Пирамида арам, сетевой маркетинг, Atomy, Faberlic, Greenleaf бардыгы пирамида. Түшүнүп атасыңарбы? Пирамида арам. Айтып келдат молдолор, раматтылык чубак ажы айтып өттү го. Пирамида арам деп. Мына пирамида. Түшүнүп атасыңар? Пирамида деген ушундай болот. 3 буруштук болот. Мисалга. Азыр мындай пирамида компаниялар толтура чырактарым. Мына, түшүндүрүп айтайынбы мына? Сен келдиң, оң жагыңа Айгүл, сол жагыңа Марат жазылды. Марат деле өзүнө 2 адам чакырат, Айгүл дагы өзүнө 2 адам чакырат. Уже пирамида создавали они. Түшүнүп атасыңарбы? Мына пирамидада. Фаберликте деле ушундай. Оң жака бир адам жазып кетем, сен өзүң сол жагыңа бир адам жазып кет дейт. Пирамидада бардыгы, неге түшүнбөйсүңөр? Туура Фаберликте, Greenleaf'те иштеп айлык алтасыңар. Түшүнүп атам мен силерди. Бирок силердин системаңа иштеп атканыңар арам болуп атпайбы? Мисалга, мейли мен жаман көргүлө, жалып кылгыла, милиция каргыла, арыз жазгыла, мага баары бир. Чындык ушундай ачылып тугандар. Мен деле буларды уккум келип жүрбөс мурда. Мына пирамида, мына вы, первое плечо, левое плечо, мына оң жака бир адам, сол жака бир адам жазасың дейт. Бул пирамида. Мындай компанияларга кирбей эле мынтип калып кетесиңер. Аркаң адам таба албай. Пирамиданы мен силерге ар кандай форматта сүрөттөрүн жасап түшүндүрүп берип атам. Бул пирамида.
Бул пирамида алтындарым, пирамида мындай компаниялар. Силерге бирөө сунуштаганда мындай маркетинг план жиберет го мына. Бул жерге сиз киресиз, оң жагыңызга бир адам, сол жагыңызга бир адам дегенде эле шүт дегиле. Пошел дегиле. Пирамида потому что. Билип алсын деп силерге атайын ушул маалыматтарды чыгарып бердим менчи. Это тоже пирамида. Маркетинг планын түзүлүшү пирамида. Оң жакка бир адам, сол жакка бир адам, бүттү пирамида бул. А эгер мындай бар да, солнышко деген бар. Кантип түшүндүрсөм силерге? Күн бар го, күн. Кыргызстандын желеги бар го, кызыл, Азыр. Эгер кайсы бир маркетинг план солнышко болсо, мисалга солнышко, анда ага кирип иштесеңер болот. Ал солнышко, мисалга, ал солнышко деген пирамидага кошулбайт да. Сүрөтүн таптым, кечиресиздер азыр. Мына солнышко, мына солнышканы көрүп атасыңарбы? Мына солнышко деген бул пирамида эмес да, мына бир эле адамга миллион, 100 адам катталып кете берет, көрдүңөрбү? Оң жагыңа бир адам, сол жагыңа бир адам деген жок, солнышко бул, солнышко. Айлантырып адам каттай бересиң да. Ал эме финансовый пирамидага тиешеси жок солнышко. Эгер сизге бирөө маркетинг план сунуштаса, мисалга минтип айтса да, бизде маркетинг план каякта калды күндүн нуру. Бизде маркетинг план солнышко болот десе түшүнгүлө, Эмне? Ал финансовый пирамида эмес, ал сетевой маркетинг эмес, ал солнышко түрүндө болот, түшүнүп атасыңарбы? Бирок абайлаш керек все равно. Так, дагы кайсы сүрөт калып кетти? Илгери бир Варнатур деген компания болгон. Ким укту, ким жок, мен бардык жерде болгонмун. Варнатурга именно мен киргенде жабылып калган. Ошондой Варнатурга 2800 мененби, 2700 мененби кирет болчуң, ал деле пирамида болчу. Аркаңан 2 адам чакырасың, ал сен 2-нчи столго чыгасың, алар аркаңан 2-нчи столго чыгат, сен 3-нчи столго чыгасың, алар аркаңан 3-нчи столго чыгат. Эгер аркаңда 2 адам иштебей койсо калып кетесиң. Түшүндүңбү? Финансовый пирамида болчу, Варнатур деп. Илгери бар эле, канчасы бир жыл 17-18 жашта болчу мен, ошол кезде бар эле бул. Так, кийинкиси. Мына ошол Варнатурда элдер баягы алтын шекек алып, диплом алып, грамота алып, чет өлкөгө сертификат алып, элдерди кызыктырган, элдер акча салып, үстүндөгүлөр акчалары жеп туруп компанияны жабылып кетип калышкан. Мынтип калып кеткенбиз деп коюп. Ошондой достор. Так. Дарьи получай. Мисалга. Дарьи получай негизи сетевой маркетинг эмес, финансовый пирамида эмес, башында катталып жакшы эле иштеп атканбыз, бирок бир нерсени байкап калдык. Мисалга, сенин акча алууга очередиң келгенде, үстүндөгү спонсорлор мол Дарьи получай ботту ачкан негиздеген адамдар сенин местаңа өзүнүн аккаунтун коюп туруп, сенин акчаларыңды алып койчу. Ошондо мен түшүнгөм кандай компания экенин, ага чейин түшүнбөйт элем, мисалга. Ошентип сетип болчу экен. Мындай адамдар иштейт, адам каттайсың, адам чакырасың, бул пирамида эмес, сетевой маркетинг эмес, акча менен киресиң, бирөөгө подарка бересиң, сен подарка аласың, мисалга акча подарка. Подарка деген бул акчалай сыйлык аласың да, анан сен очередиң келет, типа черный кассага окшош. Сен очередиң келип ортого отурасың, ошол эмеде кабинеттин ичинде. Оң жагында 4 адам, сол жагында 4 адам сага акча бериш керек да. Анан кийин сенин местаңды не кылат? Үстүндөгү Дарьи получайды ачкан адамдар сенин местаңды заменить кылат. Өзү туруп алат сенин местаңа. Сага түшчү акчалар тиги кетип калат. Ушундай система алып, булар системаны өзү курган да, каалаган жерине өзүнүн адамын, өзүнүн аккаунтун коюп коет экен да. Түшүндүңөрбү? Дарьи получай иштегендер билет, бир 10 миңге жакын кыргыз иштеген бул жерде дагы Дарьи получайда. Так. Дарьи получай бот деп турат. Телеграмда боту бар эле. Азыр деле бар, ал ботту өчкөн эмес. Дарьи получайда азыр деле орустар адамдар миллиондор салып иштеп атат. Бул бирок Дарьи получайда адам баласы колу менен жасаганы үчүн ал каалаган учурда сенин акчаларыңды алып коюуга, сенин ордуңду заменить этүүгө мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүнгөндөн кийин мен чыгып кеткенмин. Бул эч кандай блокчейн эмес, смарт контракт эмес. Бул просто бот. Ал ботту адам башкарат, роботтучу. Түшүндүңөрбү? Ошон үчүн иштебей койгонмун. Эми буга деле акчаларыбыз далай калып кирип кеткенбиз, күйгөнбүз буга деле акчаларга, мисалга. Се ошол баягы ачкан адамдар ушинтип иттик кылганда, сен очередиң келип акча алайын дегениңде, сенин ордуңа өздөрү туруп алышчу. Вот ушундай болгон, Дарьи получай деп. Телеграмдан, ютубдан Дарьи получай деп издесеңер чыгат. Силерге кызык болсо, азыр деле иштеп атат, бирок айттым го болгон окуяны. Мына.
Дарип алчу мындай болчу. 1000 сом менен киресиң, сүрөт жарым көрмөй калыптыр. 1000 сом менен киресиң, 8000 подарка аласың. 3000 сом менен киресиң, канча бир 24 сом подарка аласың. Бирок аркаңан, конечно, адам киргизесиң. Адам киргизбесең акча болбойт, мисалга. Түшүнүңөрбү? 1000 сом менен кирсең эле сага 8000 берет эмес. 1000 сом менен киресиң, аркан адам чакырасың, очередь келгенде чорный кассага окшоп 8000 акча аласың. Эгер очередтин келген учурда эми 8000 алайын дегенде, ана могу Telegram ботту создавать эткендер, могу дарип алышайдычы, сен ордуңа өзөр туруп, сен муну аласың. Ошондой кылып койгон эң аяк жагында кыргыздарга. Ошондой достор. Мына. Бул сүрөт кечесе толук көрүнбөй калыптыр, көргөзбөй эле коеюн. Так. Дагы кайсыл компанияларга алып кетти. Мен вроде бардыгын эле тааныштырып өттүм. Ушул эфирди толук түрдө көргөн барыңыздарга ыраазычылык жана ийгилик каалаймын. Дагы эмне? Мен мындай маалыматтар менен көп бөлүшүп турууга аракет кыламын сиздер менен. Мен эч бир компанияны жамандабайм негизи. Болгону ушул алданганымда алдандым деп айтам, лохотрон деп айтам, мисалга. Туура түшүнүңүздөр, Так, мен сиздерге маалыматтар коюп берейин десем жок болот го. Мисалы үчүн потокеште бир оз айтып кетейин, Мына потокеште кабинет да мына. Бул меники болчу да илгери. Так. Бул жерде потокеште адам чакырабы дейсиңер да. Адамды кааласаңыз чакырасыз. Мисалга, адам чакыргыңыз келбейби? Өзүңүз каалаган суммаңызды мына 10 000, 100 000, 50 000, миллион салып иштей бересиз. Вообще адам чакырбай. Бул жерде эмне максат? Өзүңдүн акчаңды өзүң көбөйтүш. Түшүндүрө алдымбы силерге? Так. Дагы мындай сүрөттөр бар бекен? Карап берейин, Так. Мына жерде очередное начисление турат, очередное начисление 2419 рубль деп турат. Мындайда поток кештин ичинде күнүгө канча тапса болот деген суроону көп бересиңер да, кыскача айтып кетейин. Поток кештин ичинде сиз кааласаңыз күнүгө 1000 сом табың, 10 000 сом табың, 100 000 сом табың, бул сиздин өзүңүздүн тандооңуз. Түшүндүңүзбү? Күнүгө 1000 сом тапкыңыз келсе дагы өзүңүз тандайсыз, күнүгө 10 000 сом тапкыңыз келсе дагы өзүңүз тандайсыз. И ошого жараша вложение, инвестиция кылсаңыз, ошого жараша тыйын түшөт, достор. Мисалга, чыныгы инвестиция адам чакырууга муктаж болбойт, ошо эсиңерде чыкпасын. Эгер сизге акча сал, еще 2 адам алып кел десе, бул инвестиция эмес, достор. Инвестиция болуп не кыласың? Оозуңду катты скоштойсуң да, чыкпай акчаңды салып көбөйтүп коюп жүрө бересиң, эч кимге айтпай. Бул инвестиция болот, мисалга. Кааласаң айтасың бирөөгө. Эгер сен адам алып келбесең, адамың мынча салып алса, сен акчаң чыкпайт десе, бул инвестиция эмес, бул лохотрон болуп калат. Ушул эсиңерден чыкпасын, өзүңөр үчүн билип алсаңар, бул маалыматтарды өтө жакшы болот. Дагы айтам, мен эч бир компанияны жамандабаймын. Өзүм түшүнгөнүмдү, көз карашымды эркин адам катары айтып бере аламын. Мисалга, мен эскертемин, мен сыяктуу финансовый пирамидаларга кирип алданып калбагыла. Мисалга, абайлагыла өзүңөр үчүн. Азыр мындай мошенниктер аябай көп. Ошон үчүн только абайлап, акырын движение кылгыла, колдон келсе. Дагы кайсы сүрөттү коюп берсем экен? Анан мага дабдырап Инстаграмдан таанышып алсак болобу деп жаза бербегилечи. Мен күйөөм бар башымда. Мына шакегим турбайбы, колумда нике шакегим. Ушу нике шакегим качан колуман түшкөн болсо, мага жазсаңар болот. Мен күйөөм бар башымда, мага жазбагыла мындай. Онлайн жумуш боюнча мен өзүм мындай серьезная кызмын да, мындай эркектерге. Байке, жумуш үйрөнөсүзбү я? Дебеймин мен, тарс сүйлөп. Не болду? Жумуш маалыматтар көрүп чыктыңызбы? Эмнеге көргөн жоксуз? Эмнеге жаздыңыз анда онлайн жумуш деп? Эмнеге убактымды алып сиз иштебесеңиз? Эмнеге 10 күндөмө берген маалыматтар көрбөдүңүз? Кана маалыматтар? Кана катталдыңызбы? Кана кабинет тарып жөнөткүлө? Кана тапшырмагына деп сураймын да. Түшүнүңөрбү? Мага таарынасыңар. Нервный. Я не нервный. Просто мен талапты катты коёмун. Бекер үйрөттамынбы, талапты коёмун, берген маалыматтарды тапшырмары сыгып алам да. Мага вообще жазбагыла монтип. Таанышып алсак болобу, шакка келип кеткен, таанышып алсак болобу, мен сизге үйлөнгүм келет, турмуш куруу максатында. Ар бир видеону атайын, колумду мынтип көтөрүп сүйлөйм. Ар бир видеомда мынтип колумду көтөрүп сүйлөйм. Неге? Колумдагы нике шакекти көрсүн элдер депчи, мисалга.
Мен го байкуш мына очки менен көрөм. Уже очкини чечсем, мына экрандагы силер көрүп турган сүрөт уже мага көрүнбөй, уже экран мындай мутный болуп калат да, очкини чечсем башкача болуп калат. Анан очки менен зорго кыйналып көрөм адамдарды. Силер очкиңер жок эле колунда шакекти көрүп туруп антип тааныш алып жазасыңар мага, кээ бир ким эле кээ бир адамдар. Мен сөгөм сразу элечи. Мен Инстаграмга силер менен таанышайын деп кирген жокмун. Мен Инстаграмга элдерге онлайн жумуш үйрөтөм. Онлайн жумуш боюнча маалыматтар берем. Мошенниктердин бетин ачыктайм. Менин максатым ошол эле. Мен бирөө менен таанышайын же бир эркекти сүйдүрүп алайын деген оюм жок. Жакшынакай күйөөм бар. Өтө бактылуубуз. Серьезно? 2 кызыбыз бар. Барыңыздарга ийгилик. Суроо болсо, ошол видеону YouTube'дан көрүп аткан болсоңуз, комментарийге калтырасыз. Мен ар бир суроону окуймун, ар бир суроого жооп беремин. Дагы кайсы компания жөнүндө айтып беришимди каалаган болсоңуз, жазып койсоңуз мен окуп албетте жооп берем. Барыңыздарга ийгилик каалаймын.